Манчестер Сити тагырдагы Пеп Гвардиола Абдыкадыр Хосановга кызыгышы ачты. Андан дагы ага 50 миллион евро төлөп берүүгө даяр деп билдирет Фабрицио Романо. Оба достор, ушул убакка чейин Өзбекстан жана Ланс клубунун коргоочусу Абдыкадыр Хосанов тууралуу маалыматтарды жөн эле уламыш кептер деп ишенбей жатканбыз. Бирок акыркы күндөгө чыгып жаткан жаңылыктар, дүйнө жүзү кызыгып жаткан макала журналдарга таяна турган болсок, буюрса Абдыкадыр Хосанов ушул айдын аягында келишимге кол коюп, Манчестер Сити оюнчусуна айланат. Эмне себептен мындай ишенимдүү сүйлөп жатасың десеңиз, анда айта кетейин. Алгач башка булактардын айтымында коргоочу Арсенал, ПСЖ, Атлетико Мадрид сыңарындай топ клубтарга барат деп жатты эле. Бирок акыркы күндөрү бул маалыматтар жокко чыгарылды. Экинчиден, Фабрицио Романо алгач ирет Хосанов тууралуу маалыматты чыгарганда 50% эл илишенди. Кийинкиси албетте Ланс клубу дагы оюнчуну сезон аягында кетет деп жазды. Анан дароо эле кече күнү Фабрицио Романо кайра экинчи ирет футболчу Абдыкадыр Хосанов тууралуу маалыматты өзүнүн инстаграмына жарыя салды. Ага кошо эки жаш футболчуга Гвардиола өзү кызыгып жатканын, ошондой эле Реал Мадрид дагы алат деген уламыш кептер кулактарга булактардан угулуп жатты. Бирок акыркы күндөрү Реал дагы оюнчуну алабыз деген ойдон кайтканын жазышты. Эми акыркы жол Манчестер Сити. Оба достор, мындай мүмкүнчүлүктөр бир жолу келет. Болгондо дагы дүйнөнүн гигант клубу кызыгып жатканда колдон чыгарбаш керек. Буюрса эми оюнчу Манчестер Ситиге барат деген сөз 99,9% чындыкка жакын. Ошондой эле клуб менен оюнчу келишимге кол коюп жарыя салса эле бүттү 100%. Ошондо достор, дүйнөдөгү сенсациянын бирөөсү орундалат. Орто Азияда Премьер Лиганы көргөндөр саны көбөйүп, көп мамлекеттер АПЛды түз эфир алып берүүгө арыгасыз болот. Өзбекстан анык алып берсе керек. Балким ага кошулуп биз жака дагы уруксат берип калабы деген ойлор барга чиркен. Эмнеси болсо дагы коңшу өлкө оюнчусу болгонун карабай, ушундай топ трансфер ишке ашып жаткан аябай кубанычтамын. Өзбекстан элин тарых жаратып жаткан мыкты кабар менен чын жүрөктөн куттуктап каламын достор.